Баарыбызга белгилүү болгондой, буга чейин кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан жер өлкөдөгү чоң саясий темага айланып турду. Коңшу менен чек ара маселесин чечүүдө эки тараптын тең кызыкчылыктары эске алынып, Кыргызстан үчүн пайдалуу кадамдар жасалганын тааныгысы келбеген тараптар да болбой койгон жок. Ошол учурда Кемпир-Абадты бетине кармап, саясий амбицияларын ишке ашыруу максатын көздөгөн 27 адам кармалган болчу. Алар массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шектелген саясатчылар жана жарандык активисттер эле. Узакка созулган сот жараянынан кийин 14-июнь күнү 1-Май райондук соту шектүүлөрдү жапыртактоо өкүмүн чыгарды. Акталгандар жана аларды колдогон бейөкмөт уюмдар адилеттүү чечим болду десе, коомчулуктун бир тарабы акчага сатылган сот системасы өлкөгө бүлүк салгысы келгендерди актап жиберди деп нааразычылык билдирүүдө. Кемпир-Абадка кире албай калдык деген жүйөнү карманган ушул 27 саясатчы активисттер жана алардын заказы менен Кемпир-Абадка барып атайылап өзбек чек арасын бузуп өтүп провокация жасап тараткан видеосу менен элди алдагысы келген кадамдарынан майнап чыккан жок. Мына ушул провокаторлорго жооп катары регион телеканалда Кемпир-Абадта суу сактагычынын айланасындагы маселелер боюнча жеринен барып таанышты. Жергиликтүү тургундар балыкчылар менен баарлашып, суу сактагычтагы абалды көрүп келди. Анда эмесе сөз башынан болсун. Biz gölde satı verdi, gölde mындай oldu. Ana göl turat, jeri menен turat da suus menен. Kança adamlar mına şalay kılıp atat, arpaya kılıp atat, faydalanıp atat. Кеңирле тутуп атабыз, ошо границага чейин жетпейбиз. Так мынау сунун боюнда эле. Мурун берге өтсө эле алып кетип калчу, мынау Жалал-Абадтын подъемынан түшкөндөн кийин эле. Акча төлөйсүн дегенлер ham чыгып калды. Азыр ошолор жок мына, беймала келип кармап кетип атабыз. Кадимкиде мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Эми Өзбекстанга карап калды деп эле кичине паниковать этип атышат, эми ондой жактары деле бизге сезилген жок. Кемпир-Абад суу сактагычына кыргыз тарап тең башкарууга киргени маалым. Учурда келишимде көрсөтүлгөн милдеттемелер өз ара ынтымакташтык, достук менен аткарылууда. Буга чейин социалдык тармактарда Кемпир-Абад суу сактагычында балык кармайлы деп тоор салсак, уруксат бербей кубалап жатат деген маалыматтарды жергиликтүү тургундар четке кагышат. Батылды дегени менен биз улап эле жүрөбүз. Беймаралчылык эле, эч немеси жок. Элдер кошуп эле өздөрүнчө айтып атат. Антып аттыр, мынтып аттыр деп. Эми келип көрбөсөлөр билбейт да. Түшүнбөсү кээде сурап калат, айтам, эч чатагы жок. Men gelip alıp esepteyt elem, o kırgaçıp alıp, mene kılıp alıp. Kaşağı kılıp tor menen tosat ele de. Men bir eseptegende 31 kayık eseptegen. 31 kayık, şu lotka, tor salganlardı. Hazır mına karasanlar bürö de jok. Bul degen oşol balıkçılardın, emi balık köýse ul eldin baylığı. Biz es alabız, karmayыбыз. Мындай нерсе болгон эмес буга ченче. Ташиптин демилгеси менен ошо балык кармайгыла, мал сугаргыла дегенден кийин бизге балыкчыларга өтө жеңил болуп калды. Мына бирок бизди келип кеткиле деген адам жок. Мына чарчап келип, эки кайрмак атып койсок, ошо менен эс алып, дам алып, ошо чарчалар чыгып кетет. Суу жээгинде отуруу ден соолукту чыңдап, адамдын көңүлүн тазартат эмеспи? Мындан улам бул жайга алыс жакындан келип, эс алууну адатка айланткандар арбын. Кеч киргенде көлдүн тегерегинде 200дөй балык сүйүүчүлөр чогулат. Эки бет болуп кетет. Бир шар болуп кетет. Светтерин тамызып, ар бир адам 10дон кайрмак салганда эки беттен жарык болуп калат. 11-12 жылдан бери ооруйм. Бронхит, астма деген оорулар бар менде. Анан көлгө барышка кудуретим жетпейт. Кымбат жүркүрөс. Анан ушул жерге келип, балык тутканча нары бери басып, азыркыйла айыгып калды. Түнөп, анан таң амал туруп, басып нары бери балык тутуп, анан кеч эртең кеч Алла буйрса кетебиз. Түнү менен да калып кетесиздерби балык? Ооба, мына машинада жатабыз, өчүрт менен карайбыз. Машина бар, тамак, аш, полный даярдык менен келгенбиз да. Бир күндө канча балык кармаганы болот? Көп деген. Эми негизи бир күндө мына жерден жээктен чоңдору чыкпайт, кичинекейлеринен бир 2-3 кило кармайбыз. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары Кемпир-Абад суу сактагычтын суусун кеңири эркин пайдалана алат. Бүгүнкү күндө балык улоо, мал сугаруу, сууга суу иштеринде эч кандай тоскоолдук жок. Бирок белгилей кетчү жагдай балыкты улоо бир гана ушул кайрымак менен гана мүмкүн. Ал эми тоор салууга өлкө аймагында тыюу салынган.
Күн жылыгандан бери көл жээгине келип сууга түшкөндөр да көбөйгөн. Ош-Бишкек жолунан эки тарапка каттаган тургундар да Кемпир-Абадтын сулуулугуна суктанып, бир тийип кетмей жайы бар. Жуунабыз, сууга түшөбүз, суу тартырып каласак үйлөргө тартырып киргизебиз. Эч кандай тоскоолдук жок. Кудайга шүгүр. Азыр ошол жака эс алганы келгендер ошо кичине мындай көлөкө издешип, ошо сайга киришет. Сайга кирип, ошол жакта эс алышып, жана коллективдер болуп, жумуштан келгендер алар. Кемпир-Абад суу сактагычы эки тараптуу башкарууга өткөндөн бери суу жээгинде түшүм алуу мурдагыдан жакшы жолго коюлганы айтылат. Буга чейин суу бирде көп келип, бирде тартылып отуруп, дыйкандардын айласын экиге кетирчү. Азыр эми Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алуу менен суунун деңгээли көзөмөлдөнүүдө. Жакшы эгин эгип атышат. Түшүмдөрүн алып атышат. Эми коркпой калдык. Мурда бир лотерея сыңарындай бекчилик. Же болуп калат, же болбой калат деп. Баарыбыз ойлонуп, кээде эгип жашына болуп көтөрүлүп калганда жеп кетет. Кээде эгелегибизди эле суу басып кетчү эле. Эми азыр жакшы. Барыбызга белгилүү болгондой, буга чейин коңшу Өзбекстан менен чек ара маселесин чечүүдө эки тараптын тең кызыкчылыктары эске алынып, Кыргызстан үчүн пайдалуу кадамдар жасалганын тааныгысы келбеген тараптарда болбой койгон жок. Саясатчы активист катары таанылган тараптар Кемпир-Абад иши боюнча нараазычылык акцияларын өткөрүп, социалдык тармактар аркылуу да коомду экиге бөлгөн маалыматтар менен бөлүшүп турушкан. Көп өтпөй Кемпир-Абадты бетине кармап, саясий амбициясын ишке ашыруу максатын көздөгөн 27 адам 2022 жылдын октябрь айында кармалган. Буга айрым оппозициялык саясатчылардын ар кайсы саясий күчтөрдүн башын бириктирүү шарттарын талкуулап, Кемпир-Абад боюнча митинг уюштуруу тууралуу жашыруун жазылган аудионун интернетке тараганы себеп болгон. Ким оң шап келет, уянбай оң шап келет. Ким 100 шап келет, ким 500 шап келет, ким 200 шап келет. Башташ керек, митинг башташ керек. Эртең башташ керек. Митингди баштамаса деле болбойт, иш бүтпөйт. Ошол менен турушат. Эл эмне күтүп атат? Эл биздин сөзүбүздү күткөн жери жок азыр. Ел бийлигин күтүп атат. Кыргызстан ертең 3 күнгө чейин Равшанымызга, Мамлекетимизге, Арбиздин Азербайжан аркылуу, Ларайып, юридикалык жактан Ношу 5 киши президиумга кайрылуу даярдашысы. Чавушай, конкретно, надо же. Kimdir bürok boyun alış gibi. Maksimali çalışıyor. Ama zaman alıyor. Aslan diyor. Ya muşunlarla biraz. Mutavızı yok lavada. Kameralı, celalı kameralı. Эти масштабные митинги, вот и все. Gelecekte ойлойбуз. Почему наша власть все время бывает продажной? Почему все время выбираем продажную власть? Поэтому сейчас один момент. Все масштабный митинг. Башка менин Милиция тергөө иштеринин жүрүшүндө айрым жарандардын жапырт башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөнүн ырастаган далилдер алынганын билдирди. Аларга массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренери менен айып коюлган. Атайын тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында айрым адамдардын массалык башаламандыктарды уюштурууга жана даярдоого, андан кийин бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча далилдер алынган. 1 май райондук соту узакка созулган сот отурумдарына кечээ 14 июнь күнү чекит койду. Ага ылайык башта кармалган 27 жарандын 22сине жапырт актоо чечими чыкты. Кандай негиз менен чыгарды? Биз эч убакта күнөөлүү эмес болчу. Биз үчүн күтүүсүз чечим болду. Булардын эми мындан кийинки тагдырын булардын өзүнүн жүрүм турумуна анын көз карашына жараша болот. Буларга биринчи коюлганда өтө оор жаза коюлган. Оор жаза коюлуп, керек болсо мамлекетке төңкөрүш жасайбыз, бийлик салабыз деп ачыктан ачык ушундай немелер коюлуп, анан кийин киргизилген болчу. Мына эми бүгүнкү күндө акталып отурат. Анан эми бир эле мен эмес, баардык кыргыз элинде күмөндүү ойлор туулуп калды. Ушундай статья менен, ушундай нерсе менен тергөө сурак жүрүп атса, анан кантип эле 100% сот залынан актап бошотуп чыгарып ил деп атат. Эми муну азыр акырында билине баштайт.
Акталгандар жана аларды колдогон бейөкмөт уюмдар адилеттүү чечим болду дешсе, коомчулуктун бир тарабы акчага сатылган сот системасы өлкөгө бүлүк салгысы келгендерди актап жиберди дешүүдө. Анткени мындан бир нече күн мурун эле прокурорлор Кемпир-Абад иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылууну сураган. Ишти териштирүүдө материалдардын негизинде бул кылмыш иши жасалганы аныкталганы айтылган эле. Кыйын болбосун, сот аркылуу келгенде мыйзамдуу акыйкат чечим. Мен айткам, эң артта чыгам, баарынан кийин деп сөз көтүрүп, эң артта чыгып максат алдым. Канчалык кыйын болду, канчалык өйдөлгүй болгону менен акыры келип акыйкатты жеңди. Мен так айтып коеюн, буларда жана бийликти басып алуу беренеси менен, бийликти басып алуу жөнүндө бир жыйналыш болгон деп, ошол боюнча жанагы элди чогултуп келебиз, анан портелерге салып келебиз деген боюнча камалгандыгын бардыгыбыз билебиз да. Анан кийин эле айландырып эле өздөрүнүн күнөөсүн башка жакка буруп эле биз Кемпир-Абадты коргоп атсак камап койду дегендей эле бир бурмалап атат да. Жана интервью бергендер дагы ошо Кемпир-Абадчы баатырлар акталып чыкты, анан акыйкат сот болду деп атпайбы? Курманайттын алдында чыгышты, эмичи чыккандан кийин муну бир кандайдыр бир башка жакка бурбастан эми тынч баягы президентибиз сот иштерине аралашпагандыгы көрүнүп эле турат да, сот өздөрү чечсин деп. Эгерде сот ошондой чечкен болсо, ушуну мыйзамдуу деп чечкен болсо, эми ал соттун үстүнөн дагы териштирүүлөр болот да. Эми чындап мыйзамдуу чечтиби же анда эмне үчүн ушунча жылдан бери камап, ушунчадан бери камап отурду дагы аягындан ана мындай эч кандай күнөөсү жок деп чыгарып ийди. Анда тергөөчүлөр, прокурорлор эмне болот дегендейчи. Анан ушул чечим чыныгы акыйкат болдубу, мыйзамдуу болдубу же мыйзамсыз болдубу, мен ойлойм мунун үстүнөн да эми териштирүүлөр болуш керек да. Президентибиз баягы бардыгына коридор ачып берди да, мындай айтканда мүмкүнчүлүк берип атат, эркиндик берип атат. Мынакей, мен сотко да киришпейм. Ошол Кемпир-Абадчылардын акталып кетиши дагычы ошол президенттин адилеттүүлүгү болуш керек деп ойлойм да. Эгерде бул чыныгы эле баягы саясат кыла турган болсо, бул жердечи президент жана башка тиешелүү өкмөт өкүлдөрү киригишип, булар чыгарбай коймок да, менимчечи. Бул акыйкат адилеттүү бийлик экендигин өздөрү далилдеп койду да. Экинчи тарабын караганда бул бир гана адамга эмес, бул жалпы эле биздин мамлекетибиздин абройуна шек алып келип коюшу мүмкүн. Анткени айрым ошол Кемпир-Абадчылар деген туура эмес маселелерди көтөрүп, туура эмес сөздөрдү айтып келишкен да. Ошторго мындай эскертүү иретинде бир нерселерди мындай эмени жанагындай жоопкерчиликти жүктөп туруп анан чыгарыш керек эле да. Акталып кетти дегени мага да таң калыштырып атат да. Бул бир эле мага эмес, коомчулукка дагы. Түшүнбөй калдым. Бу кандай негизде, эмне негизде акталды булар? Ал эми прокуратура эмне үчүн 20 жыл сурады? Эмне үчүн үмүттүн конституция салаш керек деди? Бу жерде ар кандай адамга күмөндүү ойлор туулат да. Күмөндүү ойлор туулат. Эми көрөбүз эми дагы кандай кылып булар дагы эми акталып чыккандан кийин булар тынч жүрсөгө түзүк. Эгер тынч жүргөн болсо, мамлекетке тынчтык керек бизге. Жанагындай ылы чуунун элдин өкүлүн башка жака буруунун кереги жок. Ошон үчүн булар эми бийликтин саясатын туура жагын туура деп көрө билиш керек да. Элди тескери жака бурбаш керек. Бейле кетсе, кыргыз-өзбек макулдашуусуна ылайык бүгүнкү күндө Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешкен комиссиясы башкарууда. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана Кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.